Билерман Ордо интеллектуалдык оюнунун өнөктөшү TAEF Costumes. TAEF Costumes сиздин келбетиңиз биздин милдетибиз. Assalamu alaikum урматтуу телекөрүүчүлөр, кутмандуу кечиңиздер менен. Мына ошентип биз күзгү серияларга жетип келдик. 2023 жыл. Бүгүн урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздерге каршы Насирдин Ахунов жетектеген команда биздин студияга келген. Мына ушул команда бүгүн билекти түрө даярдана келген. Энергиялар толтура 100%. Анткени көптөн бери бул Ордого бул команда келе элек. Бүгүн бул команданын энергиясын биз көрөбүз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, анда күзгү сериянын биринчи туру ачык деп жарыяланат. Команданы Ордого чакырууну мен баштаймын. Арген Шерматов бүгүнкү оюнда тарыхчы команда мүчөсү. Жамболот Туратбек уулу кесиби боюнча математик, команда мүчөсү. Баймат Калмаматов жеке ишкер учурда, команда мүчөсү. Мадина Раева жаш педагог, команда мүчөсү. Бешиналы Иманалиев менеджер. Жана команданын капитаны Насирдин Ахунов кесиби боюнча электрик. Бүгүн ушул команданы Насирдин мырза адаттагыдай жетектейт. Кандай жыйын көрсөтөт, 1 сааттан кийин биз билебиз. Насирдин мырза, кош келипсиздер. Көптөн берки тыныбуудан кийинки команданын бул жерге келип жаткан учуру. Команда оюнга даярбы, маанайыңыздар кандай, жайкы эс алуу кандай өттү жана алдыда кандай ниеттер, пландар бар? Саламатсызбы, урматтуу алып баруучу, урматтуу Ордо, урматтуу телекөрүүчүлөр. Эс алуу да бүттү, эми иштей турган убакыт келди. Мен ойлойм, ниет ар дайым эле жеңишке, эң башкысы жакшы оюн көрсөткөнгө, таза оюн көрсөткөнгө аракет кылабыз буюрса. Командага ийгилик кол чаап коелу. Рахмат. Мына ушул даректер боюнча бизге суроо жөнөтсөңүздөр болот. Кат аркылуу Ош шаар Ленин көчөсү 330 Билерман Ордого деп жазыңыздар. Facebook'та Билерман Ордо деген баракчабыз бар. Ал жерге катталып суроо калтырыңыздар. Instagram'да Билерман астыңкы / Ордо деген биздин аккаунтубуз бар, расмий. Ал жерге да катталып жана суроо калтырыңыздар. Билерман чеки TV күчүкчө mail чеки туру биздин электрондук дарек. YouTube'да Билерман Ордо деп издесеңиздер биздин оюндар чыгат жана ал жерге дагы лайк басуу, комментарий жазууну унутпаңыздар. Оюнубуз анда башталды. Биздин өнөктөштөрдү айта кетели. Адаттагыдай эле Барбол. Барболго чоң рахмат. Адал таттуу дайыма жаңы гана продукциялар менен бизди кубандырып келет. Жана ошондой эле актив дизайн, полиграфия жана жарнак борбору сиздерге ийгилик каалайт. Жана ошондой эле TAEF Costumes барыңыздарга ийгиликтерди каалайт. Эсеп 0-0. Биринчи раунд. Биринчи раундга старт беребиз. Раунд бүгүн 12 суроо тандалып алынган. Блиц раундду кошкондо кайсы суроо кайсы раундда келет? Биз оюндун учурунда көрөбүз. Актив дизайн. Команда суроого көңүл бурабыз. Үй Куранда көпчүлүк аяттар тең окшош цифра менен баяндалат. Мисалы үчүн, Кээ бир сөздөр айтылса, анын каршысындагы, ага карама-каршы келген сөздөр дагы ошончолук санга барабар экендиги аныкталган. Мисалы үчүн, периштелер деген сөз 88 жолу эскерилсе, шайтан деген сөз дагы 88 жолу айтылат. Адамдар деген сөз 50 жолу айтылса, пайгамбарлар дагы 50 жолу айтылат. Эркектер 24 жолу айтылса, аялдар 24 жолу. Тирүүлүк 145 жолу айтылса, өлүм дагы 145 жолу айтылат. Жакшылык 167 жолу айтылса, жамандык дагы 167 жолу айтылат экен. Эми ушул жерде бир сөз бар. Кайсы бир сөз
117 жолу эскерилсе, ага карама каршы келген сөз 234 жолу эскерилет экен. Караңыздар, буга чейин мен окшошторун айтып өтсөм, бул жерде 2 барабар айырма бар. Сиздерге суроо. Бул кайсы сөздөр болушу мүмкүн Курандагы? Минута кетти. Же болбосо күнөө анан ошону кечирүү. 5 азаптары же озоктун азабы ошондо эмеспи? 5 тозоктой бул экөөнүн саны бирдей эле деп айтты го. 5 тозок айтты, 88. Намаз жана күнөө тууралуу эмес. Жашоо менен өлүм тең эле. Жок, экөө тең. Жашоо менен өлүм тең. Алар тең болчу. Күн менен түн. Жок, туура келбей калат да күн менен. Күн менен түндөн туура келбей. Жок, кандай Бир нерсе жарымында эң көп. Ак менен кара. Негизи Куранда эң көп бул намаз бар. Намаз менен тең келет мына. Ай менен күн, айда эки. Карама-каршы болуш мисалы намаз менен мына күнөө деген сөз болушу мүмкүн да, намаз жана күнөө. Намаз жана күнөө болушу мүмкүн. Жок, жок. Соол күндө жакшыраак дейм, соол күндө. Бирөөсү жарымы болот. Жарымы дегенде да бир майнысы Рахман деген, меримдүү деген, анан каардуу деген сөз эмес. Соол күндө эле болсо керек. Насирдин мырза, талкууну көрдүм. Талкуунун арасында туура дагы вариант бар, туура эмес дагы вариант бар. Туурараак вариант деп айтайын. Жоопту көрөбүз. Урматтуу алып баруучу, биз жаңы башталган көптөн берги сол мүмкүн болсо бонустан 1 минута, анан ошол минутаны колдонот окшойбуз. Упай албай туруп бонус сурайсыздарбы? Эгер бонуста болсо эреже боюнча Бонус негизи азыр эсеп ачыла элек да, Насирдин мырза. Эсеп ачылбай туруп бонус суроо бул эрежеде жок негизи. Эсеп ачылгандан кийин каралат. Урматтуу алып баруучу, анда тобокел кылабыз, Арген Шермат жооп берип берет. Кайсыл суроо, кайсыл сөз бири-бирине карама каршы келсе дагы, бирок тең айтылбайт. Жогоруда мен тең айтылгандардын айрымдары мисал кылып өттүм. Негизи көп окшоштуктарчы. Ушул жерде гана айырма бар. Мисалы, Алла Таала ушунчалык мээримдүү болгондуктан эки эсе көп айтылган нерсе бул соо иштери болушу мүмкүн. Ал эми азыраак айтылган нерсе бул күнөө. Күнөөгө караганда сооп мүмкүнчүлүктөрүңөр көп деген маанидечи. Күнөө азыраак айтылат, сооп көбүрөөк айтылат. Биздин жол ушул. Күнөө азыраак, сооп көбүрөөк айтылат. Ооба. Жооп кабыл алынат. Мен туура жоопту айтам. Насирдин мырза, сиз эң акыркы секундаларда эмне дедиңиз? Бир вариант айттыңыз да. Мээримдүү, каардуу деп көп вариант айттым. Мээримдүү жана Каардуу. каардуу. Рахман, кахар деген сыпаттар. Туура жооп. Аллах Таала Куранда өзүнүн ырайымы тууралуу 234 жолу жана өзүнүн каары тууралуу анын жарымынчалык аз айтат экен. Бул жерден адамдарга Аллах Тааланын ырайымы өтө чоң экендигинен кабар бергенин билсек болот экен. Сооп жана күнөө бул башка маселеде. Башка ракурста карасак болот. Ошон үчүн мен айттым, туура да вариант бар деп. Насирдин мырзанын логикасы туурарак болчу. Каардуу жана ырайымдуу. Эч нерсе эмес, азырынча 1-0. Актив дизайн суроосун команда таап албай калды. Арген мырза дагы мындай жанда өтүп кетти десек болот. Жанда өтүп кетти. Туура жоопту. Оюн улантылат. Азыр эсеп 1-0 телекөрүүчү тарапка. Оюн улантылат. Экинчи раунд. Билерман Ордо интеллектуалдык оюнунун өнөктөшү TAF Costumes. TAF Costumes сиздин келбетиңиз биздин милдетибиз. Жараткан ырайымына жетишкиле деген сөз эки эсе көп экен да Куранда. Василий Станчук Беларусьтан сиздерге каршы суроо жөнөткөн. Беларусь, Брестская область, Брестский район дейт. Брестти билебиз, согуш маалындагы биринчи душмандарга огуна туш болгон шаар, баатыр шаарлардын бири. Телекөрүүчү сиздерге бир фото сүрөт жөнөткөн. Урматтуу билермандар, сиздерге суроо. Бул конструкцияны эмне максатта жасашкан? Минута кетти. Мусор элемесем, мусор эмесем. Önce birisinden ne sokun kaç sözün kadim geleyemi. Evakuasyon. Что? Коопсуз түшкө түшүнү.
бул Өтө өрттөн жеңил болуп калды. куткаруу Өрттөн куткаруу жакшы вариант экен. Жогоруда мисалы жогорку этаждарда билинип болсо кандай бир кооптуу эмес. Ошодон жеңил алды го эвакуация кылып башында давай кандай өрттөн куткаруу үчүн до бир экинчисичи 20 кылымдын баштарында башка мына өрттөн куткаруу үчүн эмнеге дегенде буга түтүн башкага мындай кабылбастан түшкөт. Коопсуз экинчи вариант. бул конструкция мусор чыгарып ташташ үчүн эмес. Мисалы ушул сыяктуу мусор таштанды таштанып Чындыгында өтө чоң экен. жаныбарлар үчүн эмес, мышык, ит. Өйдүдө алар асын сүт болуп да менимче. Адамдар Өйдүдө болсо керек. Кандай өрткө топтош үчүн эмес, Насирдин мырза, убакыт аяктады. Урматтуу алып барчу, Бейшен мырза жооп берет. Бейшен. Ар кандай бир өрт коопсуздугу учуруна ыңгайлуу эвакуациялануу үчүн жогорку этаждардан ылдыйга. Бул конструкцияны эгерде имараттан өрт чыкса, андан куткаруу үчүн ушул конструкцияны курушкан. Жооп туура. Жооп туура, эсеп 1-1. Команда өз эсебине упай ача алды. Жана мен сиздерге ушул сүрөттүн башка ракурстан көрүнгөн сүрөтүн азыр сиздерге көрсөтөм. Көрдүңүздөрбү? Эгерде өрт чыгып кетсе, экинчи кабаттан адамдар бул гофрого секирип кетет дагы, ушу менен куткарылып чыгарылган. Бул 1924-жылкы конструкция. Эсеп 1-1 жана 3-чү раунд. Насир мырза, сиз Ташкентке бардыңызбы? Ооба, урматтуу алып барчу бар экен. Блиц раунд. Блиц раунд жана команда толук курамда ойнойт. Команда даярбы, Насир мырза? Ар дайым Кудай даяр. Александр Герасименко, Новочебоксарск, суроого көңүл 1977-жылы Лондондогу 2 кабаттуу унаалардын айрымдары күмүш түстүү түскө боелгон. 2 кабаттуу автобусту лондондуктар double decker деп коет. 2 кабаттуу уна, 2 кабаттуу автобус. Күмүш түскө боешкон. Ал эми 2002-жылы ошолордун айрымдарын алтын түстүү түскө боешкон. Бул атайын бир нерсеге байланыштуу болгон. Мындай боёкторду өзгөртүү 1977 жана 2002. Эмнеге байланыштуу болчу? 20 секундда кетти. Олимпиадаларда алтын медалдары жакандай. Күмүш медалдар. Алтын медалдар көп алтын араштырганбы дейм да. 2002 Олимпиада болгон. Жок, 2004-2008 ошолордо болгон да. Бул баягы бул сааттын эмеси боелушу. Лондондо жана саат Big Ben де, Big Ben. Big Ben, ошонун боюусуна карап койбойбу алар? Адамдарга эмеспи? кандай бул жерде башка Айырмачылык адамдарга. Насир мырза, эмне үчүн 77-жылы 2002-жылдары түстөр өзгөрүп атат Лондондо? Кандайдыр бир маселеге байланыштуу да? Расмий бир маселелерге байланыштуу. Жөндөн боелбойт. Күмүш жана алтын. Ким жооп берет? Насир. Баймат мырза жооп берип көрсүн. Баймат Калмаматов. Бул жерде 1977-жылы красканы экономдоо максатында баягы бюджет акча аздыгынан баягы менен күмүш түскө боелгон. Баягы жылдырат эле койгон, мындай айтканда темирдичи. 2002-жылы булар кичине байып калганынан мындай бөлөк цветке, алтын цветке боелгон болуш керек. Мен оюмча. Ошондой экономикасы кичине көтөрүлгөн. Жооп кабыл алынат. Англия 1977-жылдары экономикасы жетиштүү дүркүрөп аткан өлкө болгон жана красканы экономдола турган даражадагы мындай кризис болгон эмес ал кезде. Лондондо анын үстүнө борбор шаар. Мен расмий бир иш-чараларга байланыштуу деп айттым. Бизде эл арасында ушундай бир түшүнүктөр кээде угуп калабыз. Түшүнүк эмес, бир салт бар, Насир мырза. Эгерде сиз жубайыңыз менен бир топ жыл жашасаңыз, күмүш тойду белгилеген болосуз, Канча жылдан кийин күмүш той белгиленет? 50дөн кийин. 50дөн кийин алтын той болот. Ошондойбу? 25 жылдан кийин, 25 жыл жашасаңыз, күмүш той болот. Бирок көпчүлүк муну белгилей бербейт. Көпчүлүгү алтын тойду белгилейт. Ошо королева менен аташ. Маселе королевада, Насир мырза. Елизавета 2
1977 жылы 25 жыл тронда отургандыгы үчүн күмүш түскө боелгон автобустар. 2002 жылы ошондон кийин дагы 25 жыл кошулуп, ал алтын түскө боелуп атат. Елизавета экинчинин тронунда 50 жыл отургандыгы үчүн, урматтуу билермандар. Мен расмий деп ошон үчүн айттым эле, тилекке каршы. Ушул ой келди сизге, Насирдин? Ооба, ушул ой келди. 52-жылы такпай турганыбызда. Эмне үчүн айтпадыңыз анда? Той, алтын той 20 секундда аны айтканга мындай аздык кылды мен үчүн. Билесиз, раунд тилекке каршы токтоп калды жана 2-1 эсебинде оюн улантылат. 2-1. Герасименко куттуктайбыз. 4-чү раунд. Упай, канча упай ала алдыңар, Насирдин мырза? Ташкентте. Жалпы 90 суроодан 22 гана упай алдык. Бул дагы чоң жетишкендик деп ойлойбуз. Мирлан Абдыразаков Бишкектен силерге каршы суроо берет. 90 суроонун 22си. Өзүңүз 22 суроонун канчоосун таптыңыз, Насирдин мырза? 22 жооптун канчоосун? 22 жооптон уялам, айтканы экөөсүн гана таптым. Жакшы, экөөнү тапкан болсоңуз. Суроого өтөбүз. Британияда врачтардын өз ара колдонгон бир термини бар. Биз докторлор деп айтабыз го, Август айын алар тамаша иретинде дейбизби? Адам өлтүргүчтөрдүн сезону деп атап коюшат экен. Караңыздар. Тамаша дейин десек, аталыш өтө коркунучтуу да. Силерге суроо. Эмне үчүн Британиянын медиктери дал ушул айды адам өлтүргүчтөрдүн сезону деп атап коюшат? Минута кетти. Урматтуу баруучу. Жооп даярбы? Ооба, жооп даяр. Ким жооп берет? Мадина айым. Жооп бериңиз. Жооп берейин. Британияда август айын тамаша иретін адам өлтүрүштөрдүн сезону дешет экен. Анткени август айында жаңы окууну бүтүп келген дарыгерлер ишке орношот экен. Көпчүлүк дарыгерлер, ушу жаш дарыгерлер башында ката кетиришет, башкача айтканда көпчүлүк өлүмгө себеп болуп калышы мүмкүн дешет экен алар. Ошон үчүн мындай тамаша иретинде август келди, өлтүргүчтөр келатат дегендей тосалашат экен алар август айын. Бир жагынан тамашалуу болгону менен кооптуу да болот экен да. Анын чындыгы деле бар экен. Бизде бул кайсыл айда айтсак болот, Кыргызстанда? Кыргызстанда айтыш кыйын. Негизи медиктер чындыгында өтө олуттуу окуш керек. Британияда медицина өнүккөн өлкөдө ушундай атап аткан болсо, калган өлкөлөрдө эмне деп аташы мүмкүн деп атам да. Калган өлкөлөрдө бир эле ай эмес болуш керек деп атам менчи. Жооп туура. Британияда ушул сезонду ошентип аташат. Анткени университетти жаңы бүткөн медиктер жумушка киришип, ординаторлук дейбизби, практикалык жумуштарын баштайт экен. Эсеп 2-2. Команданын үнөмүндө 1 минута бүтүндөй бар. Каалаган учурда пайдаланса болот. Билерман Ордо интеллектуалдык оюнун өнөктөшү Таев Костюмс. Таев Костюмс, сиздин келбетиңиз биздин милдетибиз. 5-чи раунд. Жахангир Кайнаров. 2017 жылы 8 февраль күнү Кратон шаарындагы борбордук оорукананын бирине аябай көптөгөн эркектер ден соолуктарына бир кандайдыр бир себептерди айтып, биз шылтоолорду айтып дейбизби, дарыгерлерге аябай көп кайрылуу болгон. 2017 жылдын 8 февраль күнү, ушу бир гана күн. Алар мен бул жерим ооруп атат, тиги жерим ооруп атат деп ушул ооруканага кире беришкен. Эми силерге суроо. Бул оорукананын тегерек четинде кандай объект бар болчу? Алар ошол себептүү ооруканага киришип атат экен да.
Кетти минута. Америка тест атым эмес эмеспи, мисалы баардык отравление кылган деген бар. Спорттун оюну көргөн ким бар? боло турган нерсе болот да. Жанында отот да, жанында мекеме сурап атат. KFC ачылды дейт анда мисалы. Ошол тест атым борбору жок, зданияда Ооруканага 14 февралга тиешеси жокпу? 14 февралга сегиз кандайдыр бир акция болгонбу же жарманке Кратон кайсы мамлекетте өзү? Кратон маалымат жок болуп Европада болушу керек, а? Америкада да 14 февралга тиешеси жокпу, да кандай варианттар бар? 14 ооруп атат деп кирип атат. Бир эле жери деген жок. Эсли. Тест атын болсо ашказан оорушу мүмкүн. 8 февралда бир эле жери болушу. Значит, ага бул нерсе таасир эткен. кайсы бир адам эмес бергенбиз. Оюнду бир жок эмес. Больница акыл через көрүп отурган акыл. Бул Ирландияда эмеспи баягы? Оюн бу же биринчи болгон эмес. Футбол болушу мүмкүн. мисалда больницанын ичинде экрандан көрсөтүп Минутаны алайлык. Насирди мырза, Урматтуу алып баруучу, мүмкүн болсо суроону бир кайталап туруп, Кратон кайсы шаарда экенин таппай атабыз. Анан 1 минутта убактыбызды алсак үнөмдөгү. 2017 жылы 8 февраль күнү Кратон шаарындагы борбордук ооруканалардын бирине аябай көптөгөн эркектер, жалаң эркектер, ден соолугуна бир шылтоолорду айтып, кайрылып башташкан. Максат оорукананын ичине кирип кетиш. Эми силерге суроо. Бул оорукананын тегерек четинде кандай объект жайланышкан эле? Кетти минута. Стадионду көрүш үчүн больницанын үстүнө чыгат, экранды көрүш үчүн бийик жактан көрүнөт. футбол көрүш үчүн футбол стадион болуш. Стадиондо айтайлы, балким бейсболдур, балким эме. Чоң объект бар, ошол стадионду көрүш үчүн. Стадиондо балким бейсбол бирок футболчулук фанат эч ким ушундай эч бир спортто жок. Тим более эркектер Бирок мисалы үчүн ар мамлекетте Стадион эле деген турарак мен. Стадион эле жок. бул жерде башкаруу үчүн келиши жөнүндө Бир аялдардан бирөөчү. концерт. балким чындап эле Меллин Молдонун концерти болуп калышы мүмкүн. Ошо концерт Бирок болушу жок 2017 эмес Ölçü değilsin bu ayakı. Бирок аял Элкалар деп башкалар. Ким бар? Элкласс башка аялдардан ким бар? Элкласс жок, Барселона. жок. Футбол. Объект болсо концерт көргөн башка мекемеден көрө алат. Стадион ачык. Насирди мырза, убакыт бүттү. Мен жалпылап айтып көрөйүн, бул жерде эки ача пикир жарала турган себептер болот. Себеби дегенде эркектер гана болсо бир кандайдыр бир жылдыздуу бир ырчы айынын концертине эгер концерт боло турган болсо, жанагы жабык мекемеде болушу мүмкүн. Биздин оюбузча ушул оорукананын жанында стадион бар. Ошол стадиондо матчты көргөнү ошол эркектер негизинен футболго кызыгат. Футбол матчын көргөнү келген болушу мүмкүн. Ошол ооруканага кирип алып туруп, стадион ачык болот. Эгер оорукананын имараты бийигирээк болсо, ошол бийиктен дүрбүн жардамында көрсө болот. Түшүнүктүү. Жооп кабыл алынат. Эки пикир, бири жылдыздуу ырчыны көрүш максатында, экинчи футбол. Эркектерге кайсынысы абзел? Сизге футбол болушу мүмкүн, Аргенге же Бешиналга балким ырчы айым болушу мүмкүн. Байматка ырчы айымдан башка нерсе келген жок оюна. Кратон кайсы мамлекетке карайт дегенде мен айткан жокмун, анткени суроодо айтылган эмес. Бирок мен эми айта берейин. Бул Италиядагы провинциялардын бири. Италияда жайгашкан. Ошол күнү ал жерге эң белгилүү футбол клубтардын бири Ювентус келгендиктен алар оорукананын имаратына чыгып тамашасынан көрүшкө мажбур болушкан. Жооп туура. Суроону мындай жакшы түшүндүм. Жооп туура. Жана 3-2 команда 1 упай алдыга чыкты. 6-чы раунд. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Насирдин Ахуновдун командасы бүгүн жаңы оюн көрсөтүп жатат.
күзгү сериялардын биринчи туру. Азимбек Матраимов Баткен районунан силерге каршы суроо берет. Бир жаш баланы элестетели. Суроо кетти. Бир жаш баланы элестетели. Ал мектепке барат дейли. 2 же 3 класстын окуучусу. Ал үйүнө күндө кеч келчү. Апасы аны кайра эрте кел деп урушса дагы, өзү аракет кылса дагы, майда кадамдарынан улам үйгө кечигип келчү экен. Кеп анын тез басканда дагы эмес. Ушул майда кадамдарынан улам болчу. Ал бир күнү олтуруп алып ойлонду. Эмне үчүн мен тез баса албаймын? Негизи басыш деле жакшы, ден соолук деле жакшы. Бир күн ойлонуп, ушундай бир чечим кабыл алды. Жана ал чечим анын үйгө тез келүүсүнө аргасыз мажбур кылган. Маселе анын бут кийиминде. Эми сиздерге суроо. Бут кийимине байланыштуу кандай чечим кабыл алды жана ал аргасыз мажбур болду тез барууга. Кетти минута. Окшойт, боосумдан өзүнө чалыштап кечире кетти эмеспи? Ким боосын алып салат ошентип келет анан. Бут кийим чечип Бут кийимди боосу. кышында болсо багы суукта Тез басабыз. Кана Мурдатан. бут кийим чечип койгон. Беркиде Ошо боосун алып салганда. күздө кышта кандай кылат? Жанагы жер муздак ошону тез басат. Баягы тез Бирок соого өтүп бут кайра кийиминде бут кийим чечип койгон. бут кийим Анкени боосун кылып боосун койгон. алып салат. кийим чечип алып көпөлөк айланганга чейин балким бул мультфильм каарманы болсо деп атпаймынбы? Бут кийимде жүрөт. А көпөлөк болуп чыккандан кийин ал уже канаты менен учуп чыгат. Жок, бут кийимде болот да маселе. жок. Бул Жаш баланы балон, элестетип, баягы жаш жаш баланы балон. ролик. Ролик. роль ойлоп тапканбы өзү ошондо. Жаш балага Роликти байласа деле бирок эме кадамы майда болуп атпайбы? Майдан кандай Же бут болсо. кийимди ал биринчи кийгенде сиз айткандай эме боосун чечкенди унуткан. Жок, боосун байлай албайлы чыгып кетип кайра байлап боосун чалыштабы. Байланып калган. Байланып турган Майда кадам Кийин ошону чечкенден кийин Кийин боосу жок ботинке алмаштырганбы? Боосу жок ботинкеге алып байланып турган абалда жүрө берген да. Ошондой. Мантип байлап бербесе керек бул. Бири-бирине байланган абалда жүрө берген. Чечип койгон. Ошол Майда кадамдар кадам. койгон. Мадина эптеп көрөсүң. Насирдин. Урматтуу алып баруучу Мадина Раева жооп берип көрсүң. Мадина Раева. биз ойлоп жатабыз, ал бут кийиминин боолору бири-бирине байланган абалда болгон. Аны чечип алыш балким башында баланын оюна келген эмеспи, кандай мультфильм каармандарынанбы деп дагы ойлодук. Кандай деп? Мультфильм каармандарынан деп элестетип аттык суроону башта угуп атканда. Кийинчерээк бут кийимин чечкен же бут кийимин ошол байланып турган боолорун чечкенден кийин анан ал чоң кадам таштай алган. Түшүнүктүү. Эми мен туура жоопту айтуудан мурун Айгеримге кайрылайынчы. Айгерим, бут кийим кийбейт экен Айгерим. Ибрагим. Менде бир ой болду эле, бирок ордодон чыкты. Ролик жөнүндөчү. Бутуна ошону кийип алганда адашпасам эми айла жок секин аргасыз деп атпайбы? Аргасыз жүрбөй коюш илажың жок да. Кичине эле жүрсөң кетип каласың. Анан экинчи оюм ушул ботинке болгон болсо, ошол түгүн алып койгон болушу мүмкүн да. Анан алиги кышта суук, жайда ысык болгондо айла жок тезирээк үйгө барайын деп, может ошо басышына бир себеп болгондур деген ой келди менде. Андан башка ой келген жок. Мен туура жоопту айтам. Баланын ботинкасынын боосунда маселе чындыгында. Баланын ботинкасынын боолору узун болгон. Жана улам баскан сайын бала ботинкасынын боолорун бири-биринин ботинкасы менен басып алып берген да. Натыйжада ал чалынып ушинтип баса албай жүргөн. Кийин бир күн ал отуруп ойлонду дагы, мен боолорду чечип салсам эмне болот деди. Боолорду чечип салгандан кийин ботинка бошоп калды дагы. Эгер жай басса, буту чыгып кетет ботинкадан. Бул тез басканга мажбур болгон дагы үйдө тез жетип алган. Жоңуз негизинен туура. Боолордо маселе. Команда да бир упай алдыга чыкты. Оюнубуз улантылат. 7-чи раунд. Билерман Ордо интеллектуалдык оюнунун өнөктөшү TAEF Costumes. TAEF Costumes сиздин келбетиңиз биздин милдетибиз. Раунд. Баягы ботинкада согончок чыгып кетпеш үчүн Насирдин кайра тез экинчи кадам жасаш керек да, анткени
ботинканы учу эле илип турат да, бутун учу илип турат, ошон үчүн тыпылдап чуркап тез барган үйүнөчү. Аруке Тазабекова Бишкектен суроо берет. Бирок телекөрүүчүбүз бүгүн студияда. Арукен өзүн Билерманордо биринчи жолу суроо берип атасыз, Ооба, биринчи жолу берип атам. Буга чейин маани берүүчү эмес экенмин. Анан ушул могу каникулда акыркы бир ай ичинде эле YouTube'дан видеолорун көрүп, анан буга чейинки окуган китептеримден көп эле суроолор түзүп жибердим эле. Арасынан кайсы бирин тандап алдыңыз билбейм. Аз көрөбүз. Урматтуу билермандар, суроого көңүл бурабыз. Бул идеяны эң алгачкылардан болуп, англиялык Уильям Гершель 1877 жылы ойлоп тапкан. Анын келип чыгуу тарыхы мындай. Бир түрмөдө эгиздей окшош эки киши бар эле. Эгиз эмес, бирок эгиздей окшош экен. Бирок алар бир туугандагы, алыскы туугандагы эмес болчу. Алардын сырткы көрүнүшү, сүйлөгөндөрү, манералары, үнү, кылык жоруктары дагы бири-бирине аябай окшош болгон. Алардын окшоштугу полиция кызматкерлеринин дагы көп жолу адашууга алып барган. Бул иштен кийин сот системасы тергөөдө мына ушул нерсени колдонуп, алардын күнөөлөрүн далилдей алган. Кайсы системаны колдонушту? Урматтуу алып баруучу, мөөнөт номурда жооп даяр. Арген Шерматов жооп берет. Арген Шерматов. Ал бармак издери системасы. Бармак издери Бармак системасы. издери, отпечатка. Жооп туура. Бул бармак издери. Oyun ulantıladi. 8 rauнд. 8 rauнд. Команда кийинки раундту кандай жыйынтат азыр көрөбүз. Жеңеби же жеңилеби? Эгер жеңсе 6-2 эсебинде реванш иретинде жеңип чыгып кетет. Анткени 6-2 эсебинде жеңилүүгө дуушар болгон бул команда мурунку оюнда. Каникей Сапарова Ош шаарына силерге каршы суроо берет. Белоруссиядагы бул долбоор 1989 жылы пайда болсо да, анын ачылышы 2006 жылга туура келет. Сиздер көрүп турган долбоор 350 миллиард акчасы сарпталган экен Белоруссиянын бул курулушка. Анын жарымы мамлекеттик казынадан алынган, жарымын эл арасындагы бизнесмендер же ыктыярчылар акчасын топтоп, айтор ушул акчага бүткөн. Ромбик, куб, октаздыр формасындагы бул имарат кандай максатта курулган? Кетти минута. 200 миң адам батыр үчүн эмне өткөрүшү мүмкүн? 200 миң адам. Бир согуштан коргонуу бул. Бир учурда гана батат деп атат да, бирок батырыш керек деген. Кандай жер түрөгөндө байкал эмес, мына али кандай сен жер түрөгөндө байкал эмес, бирок ал эмес. Мисалы, айлана турган болсо окшойт дейм, ноч калсаң. берагы мындай. Жок айланып турат. Кандай вариант? Бир жагы менен чыгып барат, бир жагы менен арбитражга кире турган жагы болчу. 200 миң адам болсо, Бул кандай объект болушу мүмкүн? 89 жылы эмне болгон, 2006 жылы эмне болгон? Же ал жылдарга тиешеси жокпу? 89 жылы канча адам баштала турган болсо, 200 миң адам. 200 миң адам бар. Оорукана үчүн мисалы. 2006 жылы ачылышына ишенбей Жер ошондон сакталган эмеспи? Чернобыльде окуядан кийин курбадыңбы? Жер түрөө же ошондон сакталган эмеспи? Чернобыльден кийин 86 жылдан кийин. Клуб эмес бул. Футбол стадион эмес. ачылышы бирок көп жылдан кийин болот да. Токто, Чернобыль 86 болуп атат. Бул 89 жылы. Чернобыльдын 2006. Бул Белоруссияда болуп атат. Чернобыль. Белоруссия. АЭС барбы бул жерде? Жок, көчүрүп келүү максатында элек. Ошого 2006 жылы эмне болду ушунда? 200 миң адам. Жер түрөө жиберткен эмеспи? Арген ушуну. Асирдин. Арген Шерматов жооп берет. Арген Шерматов. Урматтуу алып баруучу, биз тарыхка каратуу жооп берген аракет кылабыз. 1986 жылы Чернобыльда өтө бир каргашалуу окуя болгон. Ошондон кийин булардан ошо адамдарды сактоо максатында 89 жылдар ошо планга киргизишип, бирок курулушу ушу жакын арада бүткөн болушу мүмкүн. Бул негизи адамдардын ядролук куралдардан же башка бир куралдардан коргонуу максатында курган болуш керек деп ойлодук. Бул мындай жаранды коргонуу дегенде ойлоп айтып атасызбы? Эми коргонуу ооба. Жооп кабыл алынат. Чернобыль Белоруссиянын аймагында болгон дейсизби?
Жок, андан алыс, бирок андан сабак алдык дегендей маанайда айтабыз. Бул заңгыраган имарат жарым мамлекет, жарым элден топтогон. Бул Белоруссиянын улуттук китепканасы. Урматтуу билермандар. Улуттук китепканасы мына ушундай дизайнда курулган экен. Белоруссиядагы эң чоң объектилердин бири. Тилекке каршы команданын жообу туура эмес болуп калды жана эсеп өзгөрүп келген тарапка, бирок жалпы көрсөтүштө команда дагы деле алды да. Оюн улантыла турган болуп атат. 9-раунд. 9-раунд. Команданын үнөмүндө минут да бар. Бонус ала албайт азырынча. Анткени команда алды да. Мухаммед Али кызы Улжан Нокат районунан силерге каршы суроо берет. Урматтуу билермандар, 1940-жылы BBC радиосунун комментатору Боб Кингсли Эдинбург командаларынын ортосундагы беттешти радио аркылуу алып барган. Ошол күнү катуу коюу туман баскан эле. Кингсли оюн талаасында эмне болуп жаткан өз көзү менен көргөн жок. Бирок күйөрмандардын ызы чуусуна карап, кооптуу учурларды, сейфтерди жана эреже бузууларды ойлоп таап, толук комментарий берип турган. Көрбөсө дагы. Сиздерге суроо. Эмне үчүн комментарий эч нерсени көрбөсө дагы эфирди аягына чейин алып барган? Эмне үчүн мындай кылган ал? Кетти минута. Радиодо угармандар үчүн. Радиодо угармандар үчүн. Көрбөй атса, күйөрмандарды көрбөш керек да туман болот. Жакындагылар көрдү. Телевизор жокто, радио уккан ошондо. Ол убакта телевизор радио угармандарын өзүнө тарта алыш керек болгон. Баягы мисалы Мунун акыркы иши болушу күбө токтотуп коюшкан, бир эле ошо тартат үчүн угармандарды жоготот. Команданы жоготпош үчүн команданын кайракта өзү тарыш үчүн ошо бир эле ушундан бери тарт депчи радионучу. Сол бөлөк мисалы Элефемден берип атса, бөлөк радио бере албай калган. А бир эле ушундан бери тарт деп баардыгы ушуга келип, кийин ушуну угатырам болуп. Телевидениеден берилген эмес. Телевидениеден берилген эмес. Күйөрмандарды жоготпош үчүн. А бирок өзүнүн коопсуздугу үчүн эмеспи? Адамдар кеткенден кийин анан түшүп кетиш керек. Стадиондо отуруп туруп көргөн да туурабы? Бул дагы вариант, дагы кандай варианттар бар? Маалымат айта алышы мүмкүн эмес беле? Бул элдердин угуп туруп баягы айтып атат. Радио угармандар үчүн. Болушу мүмкүн. Айлык акы, гонорар ошон үчүн эмеспи? Ошончо болушу мүмкүн. Соңуна чабып десек Насирдин мырза, чыгарып кетейин деген мааниде деп атпаймынбы? кандай чечим келдиңиздер? Ой, минут алсак да жетпейт окшойт экен. Үнөмдү аласыздарбы? Урматтуу алып баруучу, тобокел кылабыз, эле жок жооп берет окшойбуз. 1940-жыл. Урматтуу алып баруучу, мен тобокел кылам. Командада ушундай варианттар чыкты. Бул радио угармандарды жоготпош үчүн, ошол сүйлөп турган, себеби аны эфир телевидениеден эмес, балким радиодон угуп турушкан да ал убакта. Угуп турушкан, анан акыркы Байматтын версиясы болушу ушундай болуп атат. Радио угармандарын жоготуп албаш үчүн, мындан кийин да BBC-ни угуш үчүн ошол акырына чейин эфирде алып барган, матч трансляциясын алып барган. Аргенден чыккан акыркы версия мага жооп кетти, ушуну жооп катары бергенге туура келип турат. Бул тобокел. Бул ошол комментатор сүйлөгөн ар бир убактысы үчүн, минутасы үчүн балким гонорар алган. Ошондуктан ошол матчты акырына чейин чыгарган. Жооп кабыл алынат. Пикирлер бар бекен? Кана кимде кандай пикир бар? Саламатсызбы, урматтуу алып баруучу. Ушуну мен окудум эле. Кингсли ошол учурда немистер жана Эдинбургду талкалоого киришкен маал болот. Матч
да жана туманда эч нерсе көрбөйт, комментатор көрбөсө дагы оюнан ойлоп таап жанагы футбол уланып атат деген мааниде айтканда немис баскынчыларына ошол Эдинбургдагы погоданы билдиргиси келген эмес. Себеп дегенде немистер Эдинбургга бомба таштайбыз деп турушкан болчу. Ошол учурда эгерде коюу туман басканын билген болсо шаарды талкалоо оңоюраак болуп калмак да. Ошо Эдинбургду сактоо максатында Кингсли аргасыздан ушул жолго барган. Себеп дегенде буга жогорудон буйрук беришкен. Түшүнүктүү. Аруке үтүр точкасына чейин айтып берди. Насирди мырза, 40-жылга басым жасасаңыздар жакшы болмок. Эдинбург шаары немец бомбалоосуна кабыл калбаш үчүн BBC-нин кызматкерлери, жетекчилиги Кингслиге буйрук берген. Эптеп сүйлөп тур деген да. Немистер ойлосун, футбол болуп атат, топ болуп атат, депчи баягы. Ушул себептен улам дагы ал шаарды сактап калган, урматтуу билермандар. Текке каршы жооп турган эмес команданыкы Мухаммедали кызы Уулжан. Бул суроо ээси келгөчү тарапка дагы бир упай алып келди. Жакшы суроолордон десек болот. Бирок абу деген менен 4 болуп калды келгөчү. 4 упай. Бир упай дагы деле алды да командада. Бирок деген жагдайлар пайда болуп калышы мүмкүн. Оюн улантабыз. 10-раунд. Билерман Ордо интеллектуалдык оюнунун өнөктөшү TAEF Costumes. TAEF Costumes сиздин келбетиңиз биздин милдетибиз. 10-раунд. Жебеге карап алабыз. Кайсы суроо келди? Тынчтык Кубатбеков Кытайдан сиздерге каршы суроо берет. Латынча жазабыз. 1 деген латынча. 1 жазыңыздар. 1 деп туруп, тире коесуздар, 0. 1 дегенден кийин 0 коесуздар. Андан кийин 2, латынча жазасыздар. Чоң жазсаңыздар жакшы болот негизи. Ага дагы 0 коесуздар тиреден кийин. 3 латынча жазасыздар. Ага да 0 коесуздар. 4 ага дагы 0 коесуздар. 5га 4 коет экенсиздер. 5-4. 6 9. 7-5. 8-1. 9-1. 10-0. 11-55. Латынча жазыңыздар. 11-55. 12-throw. Суроонун ордун толуктаңыздар. Минута кетти. 12 бул 45 эмеспи? 45 эмеспи бул? Неге? Жок. Мындан кийин болот. 55 эле болот бул деле. Бул 55 болот. Мына кара, 12 мына. L 55 бул жерде. Болобу же? Наоборот мындай жазылчу беле. Мына 5. Тескери эмеспи дейм. Мына жердагы 55 болсо, болду же таптык. 55 эле болуп калат да. W жок. Ошондо 50 экен да. Токтосо. L болот. Ошондо 45 болуп мен. Жок, 50 деген. Мына экинчиси баягында болуш керек, Бергенде V менен болуш керек. M деген 100 болуш керек. Биринчи W анан кийин L деген 50. Обычный V менен жазабыз, экинчиси обычный V. Ооба, обычный. С. ошондо 55. Анда 5 Насаң? 60. Жок 50 эле 12 L эле бар. Я бул W менен. Кандай? Рим цифралары болуп атабы? Рим цифралары математикалык такыры бар. Логика алды. Просто англисче 12 12 дегенде экинчи W менен жөнөкөй V менен. W менен эмес, обычный V. Кадимкилерге да. Бул деле 55 болуш керек. Эгер ал W боло турган болсо, W боло турмаса 12 деген жөн эле L, бир эле 50 эле өзү да ошондо. Эпос калды го бирок дегеним. Менде суроомдо 11де суроо жаралып атат да, мунун ортосуна Насирдин. бөлүп койду го дегеним. урматтуу алып баруучу, биз Тынчтык мырзанын суроосундагы сөздөрдү, бул сандарды англис тилинде жазып чыктык. Бул жерде 5тен баштайм 5 дегенде, кана камера 5 дегенде
мынау ай тамгасы менен V тамгасы монитордон көрсөтсөңүз жакшыраак болобу? Мына камера. Мынау 5 деген сөздө мынау ай тамгасы менен V тамгасы рим цифрасындагы 4-тү неме кылат, билдирет. 6-те мынау 9 болот атат. Негизи логика түшүнүктүү эле болот атат. Бул 7деги V тамгасы 5. 8 дегенде мынау 1 эле ай тамгасы бар, 9да дагы 1 болот. 11 дегенде мынау 50 менен мынау 5 болот атат да. 55 болот. Биз азыр бизде суроо жаралып атат да, урматтуу алып баруучу. Биз англисче 12 деген жазуу мындай. Экинчиси мына 12 дегенде, экинчиси мындай жөнөкөй эле V менен жазылчу эле да. Сиз экранда W менен жазып койдуңуз, ошол суроо жаратылып атат. Жок. Бул ошо V эле. Мен эме болуп кетти окшойт. Мына шашылып отуруп басып алган окшойт. V эле. Эгер ошондой боло турган болсо, бул жерде L тамгасы бар, 50, анан 5, 11 дагы, 12 дагы 55 деген санды берет. Экранды алып берип койсоңуздар, операторлор, мен оңдоп жаздым, жана шашылып мен W-ну жазып алдым. Демек 12-тен кийин суроо белгинин ордуна сиздер 55 болот деп атасыңар, ушундайбы? Ооба. Себеп рим цифрасы болду. Рим цифраларында. Логика туура. Ушинтип Насир Исановдун командасы 6-4 эсебинде бүгүнкү оюнду жеңиш менен аяктады. Куттуктайбыз команданы. Мына бир топ убакыттагы дем алыштан кийин, каникулдан кийин команда жакшы даярданып, интеллектуалдык жактан ошол эле учурда машыгуулар, эс алуулар коштолуп, команда бүгүн жакшы натыйжа көрсөтө алды. Насирдин. Урматтуу алып баруучу, кайсын айт? Бол айт. Болду. Болду. Сен неме кесет. Урматтуу алып баруучу, өзүңүз байкагандай эле ушул биринчи суроодо мындай вариант болду, бирок тилекке каршы ала албадык. Ал суроону ушул бир аз өкүндүрдү. Калган суроолордун кыйынчылык туудурганы бул жанагы комментаторда бир канча бизди кыйнаган ушул болду. Бир канча версиялар болду. Анын топтоо бирөөсүн тандаганда биз таптакыр башка жактан чыгып калганыбыз кызыктай болду. Ошол суроо кыйынчылык туудурду. Анан командага жаккан суроо деп мен айтат элем, бул блицте келип калды. Өзү негизи бизге 1 минутта берсе ушул дарекке толук жетип бармакпыз, ушуну тапмакпыз деген ой келди. Бул 3-чү раундда блиц суроосу бул Герасименконун Лондондо, то есть Британия ханышасын такып отургандагы мына юбилейлери. Күмүш жана алтын. Ооба, ошолор жөнүндө суроо. Тойлор, күмүш жана алтын. Александр Герасименко бүгүнкү команданын тандоосу боюнча мыкты суроо ээси деп табылды. Россиянын Новочебоксарск. Биз мыкты суроону тактап алдык. Команданын ичинен кайсы билерман мыкты ойноду деген суроону мен бул жерден Ибрагимден алып көрөйүн. Ибрагим. Oyun өтө жакшы болду. Өтө мындай талкуулуу болду. Командада бардык билермандар өтө талкуулачу адам билермандар экен. Ошонун арасында менин оюмда ушул Мадина айым өтө бир суроолорду так ана айтып жоопторду берип атты. Жеңүүгө бир себептердин бири ушул Мадина айымдын жооптору болду деп ойлойм. Мадина айымды мыкты оюнчу деп тааныдык. Туурале. Куттуктайбыз Мадина. Эки суроого жооп берди, бирок экөөнүн тең туура жооп берүүгө аракет кылды. Анда эмес, урматтуу көрүүчүлөр, биз ушул актив дизайндын кичинекей акчалар сыйлыгынын бир бөлүгүн Мадина айымга кайtarабыз жана Александр Герасименкого жөнөтөбүз. Насирдин мырза, эмнени ойлодуңуз? Алмасынан да чечсек болот. Эмне болду Насирдин мырза? Сизге Барболдун шириндиктерин беребиз Насирдин. Барболдун шириндиктери студияда. Насирдин мырза кабыл алып коюңуз. Мынакей керегинче жеңиз, торт жеңиз, шириндик жеңиз, кекс жеңиз. Насир мырза дагы бир тепкич жогорулады командасы. Жеңишке жеткен упай ала алган 4 телегөрчүнү да куттуктайбыз. Бизге суроо жөнөтүүнү эч унутпаңыздар. Көрүшкөнчө, ассалому алейкум, аман болуңуздар.